Туғандар, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум біздің қадырман қырғызстандықтар, мұсылман бір туғандар. Біз бүгін бұл шығарышта сатыла тұрған ештекені көрсетпейміз. Сіз бұл шығарышқа лайк басып достармен бөлісіп қойсаңыз, арзығыдай бір видео тартқанға келдік. Құдай бұйырса, мына келдім мен бүгін Базарқорған району. Азыр так адресі дағы бияқтан айтып түсіндіріп кетеді. Ушул жерде 83-ші жылғы ағаларым bir жақшылық іш баштап, 20 жылдық, былтыр 20 жылдық болған екен. 83-ші жылқылардың мектепті бүткенде 20 жыл болып, ана 20 жылдықты ойнап, гүліп, бір кафелерде, бір башқаша бір 20 жылдықты тосқондың ортына, шул жерде бір мұқтаж бір үй бүлігі, шындай бір жақшы там салып беруіні шешіптір туғандар. Мен дайым құдайлы бір аз кеш қалып қалдым бұл жерге. Мал базардан шығып келгенше бұл жерде құдай бұйырса Базарқорған районының Қайсайлыға келдік. Қайсайлыға қарайды. Ассаламу алейкумдар. Құрматтуу жамаат, барсыңар бы? Тынчсыңар бы? Иштериңер жакшы бы? Тынчсыңар бы? Үй бүлөлөр. Бұл ушул айылдын 1 май айылы бұл жер, 83-ші жылқы ағалар ушулар. Иштериңер жакшы. Ушуна себепчи болгон балдар ушулар иншалла. Ағалар, bir çekeden düşünürüp verilesi. Bu kanday üy oldu, emni oldu, kanday maksatda emni olup salındı. Uşaktan başlayın. Biz 1 May ayının 1980 жылкы бүтүрүүчү балдарыбыз 2000 жыл окунуп бүтүп 2020 жылы былтыр 20 жылдыгыбызды өткөзүш керек эле. 20 жылдын эсебинен биз ушул балдар менен кеңешип, биздин 83 жылкы балдар менен кеңешип, баар жогу бир мааниге келишип, ушу үйдү салып бергенге таксырлар менен маслатташ ушул деме кылдык. Былтыр өзүңөр билесиңер, пандемияга байланыштуу иштер сал артка тартылып, бүгүнкү күнгө насып кылган экен. Бүгүн ачылышы болуп, ушул жеңебизди 5 баласы менен ушул үйгө киргизип отурабыз. Бүгүн ушул аксакалдарыбыз сиз эртераак чакыргыла келбей калдыңыз, кеч калдыңыз. Ошол менен аларды узатып, азыр неме кылдык, 11-ге чакырганбыз. Аш бердиңер. Аш бердик. Бул себеп чыгарып аткан себеп мактаныш эмес. Ооба, мактанычтан алыспыз, өтө алыспыз тугандар. Биз бул эмне себеп менен неме кылдык? Бизден кийинки муундарга үлгү болсун. Ысырапкерчиликти жок кылып, ушундай үйлөрү салып, алар дагы ушу жакшы немелер болсун деп ушун чакырып атабыз да биз. Жакшы бир иштердин үстүндө жүрсүн да. Ооба. Ошонун учурдан пайдаланып, немеден Москвадагы досторубузга, Бишкектеги досторубузга, Жалал Абадтагы досторубузга, бул жердеги өзүбүздүн жакын досторума, бул жерде 3 бала өтө башынан этегине чейин турган Майсалбек, Жыргалбек, Кумарбектер катуу иштешти. Аларга дагы Алла ыраазы болсун. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Досторума ар дайым ден соолук болсун, үй бүлөсү менен тынч болсун, тапкан тугандарына барака пайыз берсин, ар дайым ойноп жүре берсин. Эми сөздү таксырыбызга берсек, таксырып сүйлөбүз. Таксырма сөз берсек, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен Манасов Султанбек Калдарбаев, Базарқорған районунун Борбордук Актайлак мечитинин зам имамы болуп иштейбиз азыркы учурда. Биздин бул жерде турганыбыздан максатыбыз иншалла бир жакшылык иш кылайлы, жетимдин башын сылайлы деп пайгамбарыбыз хадисте айткандай эле. Биз жетимдин башын сылагандан иншалла жакшы иш кылдык деп турабыз. Анткени ушул жерде атасыз жаш калган үй бүлөгө иншалла үй салып берип турабыз, жылуулугун кылып берип турабыз. Мындайча айтканда, башка бирөөгө кор болбой, бирөөгө кор зар болбой жашасын деп ушул үйдү, ушул 83-төр бардыгы жана келбей калган досторубуз дагы бар. Бардыгыбыз биригип иншалла ушул үйдү салып бергенге макулдашып, ушул үйдү бүтүрүп, ушул үйдүн ачылышында иншалла отурабыз таксыр. Кызматтабыз, буйрса. Кызматтабыз, Кудайым буйрса. Анан негизги нерсе бизде мурункулар же болбосо кийинкилер дейбизби, ысыраптын алдын алыш максатында ушундай нерсе кылдык. Кээ бир адамдарыбыз 20 жылдык, 10 жылдык кылган жерлерин дагы өзүн барып көрбөсөк дагы күбө болобуз. YouTube'дан башкаданчы жөн эле ысырап кылып, урушуп, талашып, ичкилик башка дең, топтогон акчасын асманга чачып жок кылып берип туруп, эртеси эчтекесиз калган учурлар болуп атат. Ошонун алдын алып биз иншалла ыксыз чыгымдын алдын алып, биз ушундай жакшынакай
жетим жаш калган балдарга үй салып берели деп чечип, иншалла ушул үйдү биз салып берип отурабыз таксыр. Рахмат. Ушул 83-төрдөн дагы бир айтып кетелик. 83-төрдөн дагы 1-май Базар Кобон районуна караштуу 1-май айылынын 83-жылкылардын бардыгына Кудай таалам ыраазы болгон болсун. Айтканыңыз Бирөөсү дагы каршы чыккан жок. Бардыгы кош колдоп, бардыгы иншалла жардамын берген, алыс жердегилер жардамын беришти. Бул жердегилер дагы жөн турбастан до конца цементинен баштап, фундаментинен баштап бүткөнгө чейин ушул жерде иншалла бардыгы турушту. Анын арасында дагы бир нерсени кошуп кетишибиз керек. Бул кирпич үйдүн турушуна себеп болгон бул кирпичти Алмаз акабыз, Чомоев Алмаз акабыз өз немесинен берген. Биз менден жардам деп. Алла разы болсун, Алмаз агада да. Алмаз акага дагы Кудай таалам разы болсун. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков дагы Алла таала разы болсун. Ошол үкәсине, ийнисине дайындап, ушул кирпичти иншалла ошолор беришти. Кудай таалам алардан дагы разы болгон болсун. Кудай таалам ошолордун дагы кошконуна, салымына Аллах таала салымын берекелүү кылсын, кыяматта жүздөрүн жарык кылган болсун. Айтканыңыз келсин. Иншалла биздин айта турган нерсе ушул. Арабызда сүйлөй турган досторубуздан сүйлөй тургандар болсо, Агалар, ким бар? сүйлөп берсин. Кең сүйлөп койгула. Бул мактанган видео эмес, согандар. Бул мына буюрса быйылкы жылы 84 ба? Быйыл мына 80 жок, быйылкылар 84 мына, 85-тер, 86-лары. Дегиле абундан кийинки бул. Биден кийинки поколение ошо. Баарыңар бир жакшы акырмашен көрсөңөр болот ушул видеону. Ушул агалар. Бул жерде биринчиден ушу досторубузга Алла разы болсун. Эң жакшы бир маселе көтөрүп ушу үйдү ушундай кылайлы, ушу элди карап биз да эме кылайлы, ысырапкерчилик кылбайлы деп ушу жакшы бир үй бүлөгө үй куруп берип отурабыз. Ушу жеңебиз, ушу 5 баласы менен ушу жерде ысык жылык отуруп, ушу жакшы куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун жеңе. Ушу эң биринчи ушу ынтымакчылык досторубузга Алла разы болсун. Ушу досторубуз биригип, биримдикте болуп ушу нерсе чечилип, жакшы нерсе бүтүп атат. Аябай жакшы экен, аябай жакшы экен. Сизден Алла разы болсун. Аябай кубанып турам мен ушул бүгүнкү күндө. Ушул видеону тартканга мага насип кылганына өтө кубанып турам мен дагы. Ооба, Алла разы болсун. Жол басып келген үчүн. Не дейбиз эми биз бардыгыбыз ушул 83 балдар достор, ушул көптү күрсө көл болот дегендей бардыгыбыз жалпы биргемде ушул үйдү бүтүрүп, тапшырып, бүгүн кубанычтуу күндө отурабыз. Биз Кудай кааласа жакшы күндө келештик. Жеңе разы болсун бизден. Балдарга дагы чоң рахмат. Уста балдар деле, калган балдар да келип катышкан балдарга дагы. Мен ушул убакыттан пайдаланып силерди ошо 11 жыл окуткан эжекеңерге дагы бир ыраазычылык билдирип кетейин. Ошо силерди биринчи класстан тамганы таанытып, 11 жыл силерге тарбия берген, ушундай силерди бир дружный, бир жакшы балдарды тарбиялаган эжекеңерге да чоң рахмат айтып кетейин мен. Ассаламу алейкум достор. Жеңе бияк Жеңеме бияк, жеңе. Үйдүн ээси куттуу баяндуу үйлөр болсун жеңе. Жеңе, кыскача айтып кетесиз? Жакыныраак кармай бересиз. Кыскача айтып кетесиз? Турмуш тиричилик боюнча, жашоо шарт боюнча ушул агаларыма бир ыраазычылык билдирип койсоңуз дагы болот да. Мен буга чейин бул жерге келин болуп түшкөнүнө 15 жыл болду. 15 жылдан бери кайнемнин үйүнөн бөлүнгөндө эле кайнагамдын үйүнө бөлүнгөнбүз 8 жыл мурун. Бөлүнгөндөн 4 жылдан жолдошум өтүп кетти. 4 жылдан бери ошол жерде жашап атам. Быйыл Кудай кааласа Кудайым насип кылып, ушу 83-жылкы балдар ушул үйдү салып бүтүрүп беришти. Ушунчалык сүйүнгөнмөн, эмне деп сүйлөштү да билбей атам. Барыңыздарга рахмат. Чынден соолук узун өмүр каалаймын. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бул акыркысы дагы биринчиси дагы болбосун. Мындай иштер дагы көбөйө берсин. Ушу 1-май элине сиздер үлгү болдуңуздар. Мындан кийин мен ойлойм, мындан кийинки жолугушуулардын бар жогу эле үй салса керек депчи. Алла разы болсун, үй бүлөңүздөр менен аманчылыкта, тынччылыкта жүрө бериңиздер. Сеңе канча бала чакалардан канча? 4 балам бар. 4 балаңыз бар, Мен бир сыйра көрүп чыксам болобу аларды? Бир сыйра көрүп чыгайын, бемурал. Мен ушул сиздин жаңы тамыңызга бир сыйра кирип чыгайын, Агаларым кандай там салды экен? Мына жигиттер, эгер мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу кайнама да ыраазычылык айтып кетейин. Ошо үйүндө 8 жылдан бери жашасам дагы бир жолу эшигим астына келип чык дебеди. Колунан келишинче жөлөк таяп жүрдү. Эжекей мен. Рахмат эже. Кайын журтума барып рахмат ага, кайнагаңызга дагы. Дагы деле болсо отуруп тура бер, ошо кожуналарың балыкча деп айтат. Мен кайнагама ушунчалык ыраазымын. Рахмат, Кайнагаңызга рахмат. Майлы.
Iniңizге bir tuğan, Kayınçukun iniңizin barına bir le tuğan. razımın kaynanda kaynanda. Köyüңүздүн bir tuğan agası o. Barında da жоғында ага. Bir жолу gel жаман сөз сүйлөбөдү чыкты ошого разы. Рахмат. Аябай разыбыз. Мына туугандар, эгер сиздер мына азыр биз угабыз да 20 жылдыкка 20 миңден акча чогултук, 20 жылдыкка 30 миңден акча чогултук. Моундай кафеде моундай артистти чакырып тостук дегендерди биз көп угабыз мына. Ошол күн эле күн өтүп кетет. Ал күндү сиздер эртеси деле эстебейсиңер, эртеси башташ керек болот. Мен ачык эле айтайын мындай. Мына бул буйруса бул ушу эжемин балдары чоңойсун. Эжемин балдары дагы башка бирөөгө жакшылык кылсын, Ушул видеону көрүп, бул мактануу видео эмес. Бул болгону ушул кылган ушул салымын кошкондорго видео чат ушундай там бүттү. Дагы ушундай дагы бир чогулуп ушундай 20 жылдык, 30 жылдык өткүзөбүз дегендерге дагы бир пример болсун. Ушундай кылсаңар өтө жакшы болот деген бул бир жакшы ушундай видео болду. Мен бир сыйра көрүп чыгайын, кандай там болду экен. Бисмилла деп кире береличи. Таксырын бизге бир сыйра тааныштырып чыгаса, эжелер жаксыңарбы? Кол кошуңар. Бияк кимдер? Биз карындаштар болобуз. Карындаш урук туугандар, тыш болла бар болга, жакшылыкта, жамандыкта дайым жамандык болбосун. Жакшылыкта, тойлордо кызматта болойлу эле дайым. Мына жакшылык Бул жагы. бул жак Залы иншалла. залы. Залы. Залы ал свет келелек. Айылда свет жок экен. Свет эмес. Свет Аябай жакшы экен. Мына дасторкон, Ушул иншалла. потолоктору болгон. Баары жакшы мына. 3 комнатадан турат буйруза. 3 комнатадан турат, 3 комнатадан турат. Ушул эми чоң залы буйруза. Меймандаса турган, коноктор турган залы. Андан кийин Кана эжелер биз өткүзүргүлө. Андан кийин кичинекей болсо да коридору таксыр. Коридору. Балдарыбыз. Ресми начальниктери ошолор Көрүнүп атабы? Бияк коридорубуз. моюн алышкан өзлөрү. Андан кийин блогу кичинекей бөлмө печкасы менен иншалла. Апалар, жакшысыңарбы? Иштериңер жакшыбы? Отурасыңарбы? Баардан бакубат. Алла разы болсун. Сиз сүйлөп коюңузчу. Сиз кимисиз эже? Мен апасы болом. Апасы болосуз, айнанып кетейин сизден апа. Жакшы Кудай өмүрүңөрдү берсин, рызкыңарды берсин. Бала чакаңарга баш ээ болуп жүргүлө балам, ушу бизди силесиңер. Кудай силерсин. Алла разы болсун. Айтканыңыз келсин. Бизден кайтпаса Кудайдан кайсымен. Рахмат эже. Амин, Аллаху акбар. Мына эжелер бар болду, тынч болду. Жакшылыкка, тойлордо кызмат кылып жүрөр эле ушул үйдө. Биякта дагы эжелер бар экен. Булар менен учурашып чыгайлы. Ушул бөлмөсү иншалла. Ушул бөлмө бу айгы өзүбүздүн тилиме айтканда бир үй, бир дализ, бир зал экен бул жерде. Жакшы экен. 3 комнатадан турат буйруза. Эжелер жаксыңарбы? Бияк кимдер бияк? Эжелерисиңер, Кеңирле. Бир эки ооз калып элек болсо айтып коебуз, эже. Ушу жакшылык күндөрдө жолуктурат экенбиз, Мейли, рахмат, албайбы? Жок, албай эле коюң. Ушундай эле сүйлөй бериң, Кандай не десем, балдарым ушу шашылганда сүйсөстө табалай. Кеңири сүйлөй бериң, кеңири. Кошуна менен сүйлөшкөндө сүйлөшө бериң. Ырыс кешик берсин, келбейли берсин, кетпес дөлөт берсин, башкаларына. Ойлогон ой, тилеген мактаптарына жетсин, эч нерседен кем болушпасын, элибиз тынч болсун, аман болсун, жакшылыктар болсун. Ушу жаштардын ушу жакшылыктарын кийинки жаштардагы улай берсин, балдар. Карыгандарга дөлөт, байбичелерге сөйлөт, ушу балдарга ыман, ырыс кешик, заманыбыз тынч, асманыбыз ачык болсун. Дайым ушу жакшылыктын үстүндө ушуну баштаган балдарыбыз жүрө берсин. Амин, Аллаху акбар. Ушундай дасторкондорубуз төгүн чачын болуп жүрө берсин, Ушул үйдүн ээси кандай жакшы кубанычтабы? Эң сонун айланасы. Ушу баштагандардын бирөөсү окшойт, ушу үйдү салгандар. Баштаганда бар ишеде калышты. Кең, ушу эжем дагы сүйлөп койсун мына. Амин. Ушу үй гүлүмө буйруп насип кылсын бала чакасына. Ушу асанын болсо кандай болот эле алып майлеп. Ушу үйлөр куттук аянды болсун. Ушу үйлөрдүн балдарын үйлөп, кыздарын чыгарып, бапайган байбиче болушу бала чакасын жүрүн көрсүн. Ушу үйдү салган балдарга дагы бала чакасы менен тынч болсун. Ушу кандай нерде салышы менин асанымы эске алып, ушу үйлөрдү куруп киргизгендерге Кудайым ушу алганы алтын болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Амин эже, айтканыңыз келсин. Ушундай жооптуулук иштерди кылганыңарга рахмат. Анан дайым Кудай өмүрүңөрдү берсин. Алла таалам дайым колдоп таяп жүрсүн. Ушу не тилесиңер Кудайым берсин. Алганыңар алтын болсун. Не дешим мен билбей өзүмчө толкунданып атам чындыгында. Ушу рахмат
Rahmatın üstüne rahmat balam. Aytkanınız kelsin. Daima tinch bolgula. Uşuntip elden ozuna alınıp qayerda olsa ham жақсы pata dualarda alıp oşo yerden duası sizlerge tiysin balam. Bala çakаңардын убайын көргүлө. Силер дагы бапыйган чал кемпир болуп, чебере баккыла балам. Чебере тойлорду өткөзгүлө. Айтканыңыз келсин. Дайыма тынччылыкта ушинтип тойлордо учурашып жүрөлү. Амин. Аллаху акбар. Айтканыңыз келсин. Çoğapa biz mınday kılgamızda 83 жылкы балдар тапсырып. Жөнөн алыйты ысырап кылып, башкаларга акчасын коротпоз туктун алдын алып, бир атасыз жаш калгандарды үйлүү кылып койсок, ошо биз үчүн Кудай Таалага жаккан, анан элге жаккан, биз үчүн үлгүлүү bir iş tasap eyledik şu işte inşallah iş yüzünü aşırdık buyursa. Az olsa da ecelerim, kiçinekey olsa da hem razı olasın. Vay. Sen bilesin saray salganday bolatasın. Şükran anam, rahmat. Men asamının kadırı bar eken, barkı var eken, mına el yurtqa süyümdü olup, mına sizler oşuğun dostların yüreğinde bar eken, men oşuğa süyünem. Rahmat, kam bolmagıla balam, kam bolmagıla. Allah talam daim bersin, toysun da jürgüler. Aytkanınız kelsin. Apa, bu üydün esi ejem sizin geliniz bu da. Şundayбы? Балаңызга эмне болду? Кыскача айтып коюңузчу, кыскача. Кайсы балам? Мен укам болот. Укаңыз болобу? Мен апасы. Эжеси болосу? Апасы биякта, сыртта. Сиз кыскача айтып коюңузчу. Эмне болду эле Асан акам, эмне болду эле? Асан ооруду. Şu lüzü esi. Orugan ha? Neme kayır ооруп, эсимден чыгып калды. Кандай? Сахар оорусунун. Ошо мен кандай оорудум деп деле айтпапмын. Эмне дегенде менин балдарымда өтүп кеткенде ошонго күйүгүп жүрүп мунун ооруганын ооруп атасың деп келип жактып кеттим. Эже айнанай деп. Hasan akabız oğurup sakarını diyabetke çaldıktan eken oşon negizinde negizi Kuday Taala oşo ömürün ölçüp koygan möhnötüne jetken eken bir oşol sakarını diyabet degen oğurun sebepçi olup bu dünya jarık dünyadan çınıgı dünyaga kaytıp ketken inşallah. Yani oşol Hasan akabızdın üybülösüne gelinçegene oşul üydü inşallah. Biz hareket kılıp kurup vergenge hareket kılışını bitirdik buyursa. Rahmat. Tez bakalım. Yurtga çıktılar. Şimdi basığa tırsığa jirgalçılıkta, rahatla жүрgüler. Aytkanыңыз келсин. Tinch bolgula balam. Amin. Allah.